Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem кандай эле бардыгыбыз билгендей, бардык күнөөлөрдөн арылган, Аллах Таала анын күнөөдөн сактаган, эч качан күнөө кылган эмес. Жана дагы кылайын деген ою да болгон эмес, маасум болгондугу анык. Ушундай акыбалда дагы пайгамбарым Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem өзүнүн күнөөлөрүн кечирилишин суранып дуа кылган учурларды кездештиребиз. Аллахумма гсил хатаяя билмаи ва сальжи вал барад. О жараткан, менин күнөөлөрүмдү суу менен, кар менен жана нөшөрлөгөн жамгыр менен жууп тазалап бер дегени. Муну кандай түшүнөбүз? Буну түшүнүштөн максат күнөөлөрдүн, бул хадистен түшүнсөк болот, күнөөлөр үч түрдүү болушлугу мүмкүн. Бир күнөөлөр ошол суу менен кандай эле жөн эле тарата ала турган болсок, ошол тарата алышлык менен күнөөлөр жуулуп кетчү күнөөлөр болот. Андыктан билмаи, суу менен жууп тазала дегени ошондой кичинекей күнөөлөргө ишара болуп турат. Ал эми биссальжи дегенде баягындай бир аракет кылып жөн эле жууп коюшлук менен кетип калбай тургандай кирлер сыяктуу, ага бир аракет кылып туруп, анан кийин ал кир кете турган сыяктуу, күнөө дагы ошол сыяктуу бир тооба кылышлык менен жана дагы истигфар кылышлык менен жакшы амалдарды кошуп, анан кийин ал күнөөдөн арылса болор экенине ишара болуп жатат. Жана дагы үчүнчүсү бил барат, ал дегени нөшөрлөгөн бир жамгыр. Ал кээ бир күнөөлөр бар, ага чын жүрөктөн тооба кылышлыгыбыз зарыл, жана ал менен кошо жакшы иштерди кылып, андан сырткары күнөөлөрдү жууй турган амалдарды кошушлугубуз зарыл. Мисалы, ажылыкка барып келишлик, же болбосо 5 убакыт намаз окушлук күнүнө калтырбастан, өзүнүн убагында, жана дагы орозо кармашлык, ушундай амалдарды кошмоюнча ал күнөөлөр кечирилбээрине ишара болуп жатат. Жана дагы бунун бир дагы сабагы, бир дагы айта турган сөзү, ушул хадистен түшүнсөк болот, пайгамбарым ушунчалык күнөөдөн аруу зат болсо дагы күнөөсүнүн кечирилишин сураашынан биз мындай деп түшүнсөк болот. Албетте пенделер дагы күнөө кылат. Андыктан ошол күнөөнү кечирилишине аракет кылуу өтө бир чоң, зарыл болгон бир иш экендигине далил болуп жатат. Андыктан биз бул күнөөлөрдүн кылганыбыз анык экенин билебиз, бирок ошонун кечирилип кеткендигине эч кандай бир анык кепилдик жок болгондуктан өтө көп көңүл бурушлугубуз зарыл болуп жатат. Андыктан келиңиздер Кудай Таалага жалбарып, колубузду көтөрүп, өз күнөөлөрүбүздүн кечирилишин сурайлык. Аллахумма гсил хатаяя бил маи ва сальжи вал барад. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.